Адам өзүнүн ийгиликтери менен бөлүшкөнү туурабы же туура эмеспи? Салам достор, сиздер менен мен Аладдин Исламбединов. Бул маселени сиздер менен чогуу светтик билимдин жана диний илимдин негизинде карап, талдап көрөбүз. Биринчи дипломатияда эл аралык мамилелер факультетинде же болбосо эл аралык мамилелер жаатында окуган биринчи курс же экинчи курстун студенттери информационная безопасность деген тагыраагы маалымат коопсуздугу деген предмет өтүшөт. Ал жакта адам өзүнүн жеке жашоосу жөнүндө башкаларга маалыматты көп бере бербеш керек деп айтылат. Өзүнүн ийгиликтери менен өзүнүн барган жеринде эле сүрөттөрдү тартып бөлүшү керек эмес деп айтылат. Эмне үчүн? Анткени бул тобокелдик болуп саналат. Мисалга ала турган болсок, сиз өзүңүздүн үй бүлөңүз менен чогуу түшкөн сүрөттөрүңүздүн баардыгын социалдык тармактарга жүктөйсүз. Балаңыз мектепке барат, балаңыздын мектепке барганын, мектепте окугандыгын жана кайсыл жол менен барып, кайсыл жол менен келгендигин баардыгын социалдык тармактардан сиз бөлүшөсүз деп айталы. Муну менен сиз өзүңүздүн балаңыздын жашоосун тобокелдикке салган болосуз. Эмне үчүн? Анткени сиз адам ууруларга өзүңүздүн балаңызды өзүңүз салып берген болосуз. Бул тобокелдик. Мына ушул сыяктуу эле адам баласы өзүнүн ийгиликтерин, канча акча табарын, канча байлыгы бар экенин жана ошондой эле өзүнүн алсыз тараптары менен мына ошондой эле адам баласы эртең эмне кыларын, канча акча табарын, кандай алсыз жактары бар экендигин, ийгиликтерин жалпы элден сыр тутуусу зарыл. Ийгиликтерин жалпы элден сыр тутуусу зарыл. 40 законов власти деген китепти окуй турган болсоңуздар, бул китептин кыргызча аталышы бийиктиктин 48 мыйзамы. Ушунун 3-чү мыйзамында скрывай свои намерения, өзүңдүн ниеттериңди жашыр дейт. Эмне үчүн? Ал жакта дагы ушундай бир сонун кеп келген. Эч бир колбашчы эртең же болбосо бир аздан кийин мен паландай чекти, паландай шаарды басып алам деп айтып эртеси басып алган эмес. Айтпастан туруп басып алган. Эгерде ийгиликке жетүүнү кааласаңар, ниеттериңерди жана максаттарыңарды бирөөгө айтпагыла жана мактанбагыла. Согуш баштар элек туруп, согушта жеңишке ээ болгула деп айтылат. Ал эми диний жаатында алып карай турган болсок, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам инна ли ни'амиллахи а'даун. Чынында Алланын берген неаматтарында, Алланын берген жакшылыктарында душмандар бар. Алланын берген жакшылыктарында душмандар бар. Тагыраагы сизге эгерде кандайдыр бир өзгөчөлүктөр, жакшылыктар берилген болсо, сизге башка бирөөлөр душмандык кылып коюшу мүмкүн. Сахабалар кыйламан хаула я Расулаллах, булар ким деп айтылганда, аллазина яхзудуна наса ала ма атахумуллаху мин фадлихи. Аллах берген артыкчылыкка көралбастык кылган адамдар деди. Ошон үчүн орустарда дагы бир жакшы сонун кеп бар. Счастье любит тишину. Бакыт тынчтыкты жакшы көрөт дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы бир хадисинде ойлогон ишиңер ийгиликтүү бүтсүн десеңер, анда ал ишти эч кимге айтпай жашыргыла. Анткени жакшылык берилген ар бир адамга көрө албастык кылгандар бар деди. Урматтуу достор, бүгүнкү күндө баардыгыбыз эле социалдык тармактарда статустарыбызга сүрөткө түшүп, тамак жегенибизге чейин, жада калса ажатканага киргенибизге чейин тартып калдык. Канчалык сырдуу болсоңуз, ошончолук кызыктуу болосуз башкаларга. Ошон үчүн жалпы элге сырыңызды ача бербеңиз, өзүңүздү өзүңүз сатып койгон болбоңуз. Сиз жеп аткан тамактарды балким сиз жеп сүрөткө тартып бөлүшүп аткан тамактарды балким бир кедей курсагы ач жей албай сизге суктанып аткандыр. Демек, светтик билимдин негизинде дагы, диний илимдин негизинде дагы өзүнүн ниеттерин,
жана ийгиликтерин ачыкка чыгарып алуу туура эмес. Ал эми сиздин буга көз карашыңыз кандай? Сөзсүз комментарийге калтырып өз оюңузду жаза кетиңиз.